геморрой. Геморрой менде бир эме как цветочек да бир розадай болуп. Аны болсо жанагы Гонконгго барып кесилип туратканда жанагы пандемия болуп барды жабылбады. Анан операция жасалбай калганда, анан жасалбай калып ана бул компанияга келип это иче баштады. Эми айттык эми элдин баарына эле жардам берип атат, эми сага кандай это результат болбосун кел эми алып иче берчи деп. Сиңдимдин уулу уже 3 жылдан бери Японияда да. Анан тем более Японияны баланда аякта ишенип ичтим. Но айбыдан 2 жолу ичти. Но февралдан бери иче баштап да. 2 курс айбы ичти. Анан 1 курс много застойра каратен ичти. Потому что анын проблемасы, но туалетке барганда күндө жанагындай бир седоксин ичет. Анан мындай бир сууда эле ошентип разжижать этип, анан туалетке барчу да. Представляете, кандай состояние адамдыкычы. Анан это ноуну ичти. Будан кийин анан постоянно это спирулина буларга кошуп, анан хлорелла ичип жүрдү да. И сквалenda ичти да. Ошондо сквален бар эмес беле? Сквален алып, скваленда кошту. Ишыл ошо февралдан бери ушу 8 ай болду го. 8 айдан бери үмүтүн үспөй эле ичип атты да. Мен эле сурап коебуз да кандай деп. А кечээ айтат, уже 3 суткадан бери жанагы таблеткасын ичкен жокмун дейт. Анан ичпей эле нормально эле бара баштадым дейт да. Баягы мындай суу болуп эле чыгып аткан болтору азыр болсо кечээ айтат, мындай сөмөй болуп эле өзү эле чыгып атат дейт да. Эми ушундай проблема да анан оорган жокпу, канаган жокпу десек жок, эчтеке болгон жок дейт да. Ошону мен колум бошоп атса, ошо 1 сутка айта албай атыптыр да. Ушундай жакшы болуп калдым депчи. Ал кандай это ичи көп, кандай адам кыйналып жүрчү да, анан Гонконгдогу врачтар кетип калды деп эле күндө эле айтчы. И ошолор болгондо ошолор менен барып жазатмакмын депчи. Анан мына Кудайга шүгүр, мына 8 ай болду. 8 ай ичти правильно. Айле жок ичет да, аны ичти, адан кийин ага ичип атып, канча это башка жактан бардыгы оңолду да, ден-соолугу жана самое главное поджелудочный железасы ошактан барды оңолуп жанагынтип ичтери көппөй калды да. И азыр эми туалетке да жанагынтип жакшынакай бара баштаса, значит ушу абдан жакшы результат экен деп ойлойм да. Операция жакшынакай болду.